самолеттон бияк учуп атканда таанышып калдык. $200,000 же $250,000 тиет, мен залогодатель болуп атамын деди. Бар жогу сен таныбайм деди. Жок, толук соргон да буну. Толук соргон. Ажакеге барсак ажаке алданып калдым деп атам. 42 миллион сому берилбейди. Талаш берилбей калды. Бербеди. Унун арасында мени камап салып атпайбы? 10 баланын атасымын. Кыздарым иштеп атат. Визит менен көрсөтүп, Орозгүлгө, Кашимовго ушу койлор десе ала бер деген. Төртөөбүз биригип Жалал Абадка кайттык. Менден акчаны алган, булардын нөгүздү алган, экөө ортодо жоголуп кеткен да. 80 же 90 баш Кочкор козу алган. Ошол жерден дагы качып кетип атпайбы? Кантип качып кетти ошо? Милиция роудун ичинен эми Эжеңиздин өзү менен байланыштырып бере аласызбы? Байланышканга мүмкүнчүлүк жок. Ал менен биз 3 айдан бери сүйлөшкөн жокпуз. Аялым бечара Россияга иштегенине кеткен жерлери кичине обидно болуп кетет. Bu yerda Orozgul чырайлуу фигура менен бир эле башын иштетип, бул кишинин колу менен бүт ишти кылып койду да. кара сууда азыр тергөө ошо карабай деп да. Фатеңде айрым юпка кийгизем деп берип, мен тойгузду акчасын берип кой, анан кийин кийгизе бер деп айтканмын. Үйдө отуруп акча табууну үйрөтөм деп. Ошол акчалар каяка кеткен? Таныбайм мен аны. Ал жактан ортомчу болгонун билген эмеспиз биз аны. Биз аны нак пулга сатып алганбыз. Кимден? Нак болгон ал. Алтындан ушу столду Ташиевке, Садыр Жапаровго бергенге жардам берем деп берсеңиз мен сизге ишенип берем. Миллиондогон акча. Миңдеген мал. 2022 жылы Жалал Абадта кой эчки, уй, жылкылар дүңүнөн сатылып турган. Бул Алтынбай Мамасайыдов. Чөлкөмдө аны Алтын Ажы, Ажы аке деп коюшат. Өзүнүн короо толуу малы бар эле. Базарда алып сатарлык да кылчу. Бирок ал Орозгүл Ашимованын куруу убадасына ишенип алып, очойгон карызга батып, калкка кадыры кетип, ал тургай түрмөдө отуруп чыкканын айтып, зар какшап жатат. Жашым 51-де. 10 баланын атасымын. 7-өсү жашы жетелек. Бардыгын өзүм иштеп, алал терикчилик менен багып келем. Ушул жашка чейин эч ким менен бир туура эмес мамиле же нааразычылык же бирөөнүн бир мал мүлкүн бир ээлеп алган же эмесем башка мындайча айтканда адамдар менен туурама-туура сый урмат менен эле мамиле кылып жашоо кечирип алал мээнети менен жайлоого мал жандык, элдин мал жандыгын багып тирикчилик кылып келемин. Шунча мээнет кылдык, шунча жашадык, Турцияга барып эс алып келейин деп аякта бир таанышым өзү билет алып чакырды. Макул болуп бардым. Ушунун арасында ошо Ашимова Орозгүл деген келин самолеттон бияк учуп атканда таанышып калдык. Ишин айта берди, мен боптур дедим. Ака дедим, шундай иш кылам, мындай иш кылам, Турцияга асал ташыймын деди, боптур дедим. Акырынан 6 саат учуп келдик. Учакта бир орундукта отуруп калгансыздар. Бир орундукта отуруп калдык. Анан келдик. Менден акча сурады. Ака деди, мен табарма деди, акчам аз болуп атат. Акчадан кошсоңуз пайдасын чыгарып берип турайын деди. 4 балам бар деди. Тиричилигим оор деди. Боптур, эми Алла жолунда жардам кылсам кылайын деп менден 200,000 акча сурады. 200,000 бере албадым, 90,000 акча бердим. Ошо менен асал апарды, эмне кылды. 90,000 акчамы 15 күн же 1 айдын арасында кайтарып алдым, берди. Ошомойдон жөн эле телефондо кандайсыз, эмне болуп атасыз, эмне иш кылып атасыз дейт. Иш кылып атам, ушу мал алым менен жүрөм, соода сатыгым кылам, мал базарда деймин. Мал базарда соода сатык кандай болуп атат? Болуп атат, жакшы эле деп коем. Ошентип жүрүп арадан канча өткөндөн кийин бир 5-6 ай өттүбү, 7-8 ай өттүбү, анан бир күнү 1 айлык, 2 айлык, же эмесем 2 апталык мөөнөткө мал жандык алып берип туруң
сизди эл баалайт экен, эл сизге берет экен мал жандыгын, сиз турама туура иштешкениңиз үчүн деп ойлоду. Эми алиги бүт алиги 7-8 айдын ичинде бүт мени изучать кылган экен көрсө. Анан кийин макул дедим дагы 30 кочкор алып жөнөттүм. Аны дагы 2 айга алып бердим. Андан кийин дагы жөнөтүң деди. Ошентип алиги 1-2 айдын ичинде мал жандык жөнөтүп аттым. Мага акчаларын өз убагында баягы 2 ай мөөнөтү келет да, келгенде акчасын мага которуп атты, шоферлордон аркылуу жөнөтүп атты. Ошентип менин ишеничиме кирди. Мен ишти ак дилим менен, чын жүрөгүм менен элге пайдам тийип калат экен, инвестор ушундай бир өзбек-кыргыз фонду менен договор түзүп калсак, документальный через пост өтүп калат экен. Өзбекстанга чыгармак болгон Бул малдарды. Өзбекстанга кредитке өткөрүп, Өзбекстан жарандарына через банк мал жандыкты берип атат. Мөөнөтү келгенде мал жандыктардын жарандардан акчаны алып, бизге берип атат. Биз элдерге берип атабыз деп ушундай деп баштаган. Анан Кандай болуп атат дейсиз? Ошондо булар башында сиздерге айтканда малдарды сиздерден алат. 1 айлык мөөнөткө баргандай мөөнөткө, ооба. Андан ары кандай кылабыз деген? Ошо фирмачым бар, таанышым деп атпайбы? Ошого Өзбекстанга документальный через пост өткүзөт. Банк аркылуу Өзбекстандын жарандарына берет. И мөөнөтү келгенде, ошо 1 ай 2 айлык мөөнөтү келгенде жарандардан акчаны алып, через банк аркылуу мага берет, мен сизге берем, сиз элдерге бересиз деген. Мен мындай карап турсам, алиги документальный болуп аткандан элге пайдабыз тиет экен, инвестор болот экен, элдердин алиги сата албаган мал жандыктары өтүп калат экен мөөнөтү менен деген ойдо жакшынакай эле адамдарга бир пайдам тиет экен, бала чакага иш болуп калат экен, өзүмө да жумуш болуп калат экен деген ойдо баштадык. Анан 1-2 ай өткөндөн кийин ар кимдин фирмасы менен өткүзө бербейли, өзүбүз фирма чатырган болдук. Мага деди, паспортуңуз данный жөнөтсөңүз, менин деди, Оссо фирма таанышым бар, жалла неме, Ошто. Мен сиздин атыңызга фирма ачамын деди. Макул дедим. Анан мен атыма чуркап жүрүп ачтым деди. Сизге Азизбек Жолдошул, Азизбек укам экөөңөргө ачтым деди. Анан мага такси аркылуу ошого документти жөнөттү. Аталышы эмне экен фирма? Оссо фирма деди, ачып атканында деди, ошого мен ачып атамын, азыр ошол жерде отурамын, атын ким коёйлу деп сурады. Деген Аббакир деп кое бер мен баламын атына деп, Аббакир деп кое бер дедим, Аббакир деп коюп ачты. Агам иштейт деген. Кыргыз-Өзбек фондундачы. Так азыр жаңылышпасам, аты Орунбай деген агам иштейт Кыргыз-Өзбек фондунда дейт дагы. Анан ошондой бир фирма түзүш керек болот деп туруп, анан Абу Бакыр деген жоопкерчилиги чектелген коомун Ошто өзү түзөт, өзү эми. Ошто эмнеге түзөт билбейм, жалоотта түзүш керек. Анан аны түзөт. Шуну түздүк, мына сиздин Алтын ака сиздин атыңызга беймарал эми ишене бериң, ушул фирма менен Кыргыз-Өзбек фонду менен иштейбиз дейт. Анан Кыргыз-Өзбек фонду менен договор түздүм дейт. Мамасайды ишенип жүрө берет агачы. Фирма бар түзүп. Анан бир күнү билип калат да эми, алданып атканын билип калат өзүнүнчү. Анан иштерди токтотуп анан барат, анан Кыргыз-Өзбек фондуна барса эч кандай андай меме жок, андай фирма менен эч кандай Кыргыз-Өзбек фонду андай менен даже заниматься деле этпейт экен. Ушинтип чыгат. Ушинтип ошо аркылуу деп жүрөт да. Кыргыз-Өзбек фондундагы беде түзүгө эле баягындай мемеге аброюна шек келтирет. Кыргыз-Өзбек фонду менен иштеп атам, минтип атам деп. Эми полный жалганда. Түзүдө эч кандай катталган эмес, алардан эч кандай жөн эле Абу Бакыр жоопкерчиликти жөн эле каттоодон өткөн, эч кандай налог боло, эч кандай тапшырбаган, жөн эле ушундай күбөлүк эле бар. Муну отчетун деле эч ким тапшырбайт. Эмнеге алар сиздин атыңызга ачабыз дешти фирманы? Алар документтер чуркаса өздөрүнүн атына эле ачып бергиле деп эдиңизби? Ал эми ака деди, сиз деди, ошого фирманын жетекчиси сиз болосуз, мен залогодатель боламын. Ушинтип деди, через фирма өткөрөбүз деди. Ал жерде деди, мыйзамдуу деди, көп нерселерди өткүзсөк болот. Мисалы үчүн көмүр деди. Дагы аяктан бияка жүк алып чыксак болот. Бардыгы мыйзам түрүндө через фирма деди. Ошол договор менен ишти договорду бүтүрүп алсак, Өзбек-Кыргыз өнүгүү фондунан бизге акча тиет деди. 200 000 доллар Өзбекстан, 200 000 доллар Кыргызстан,
$200.000 же $250.000 тиет, мен залогодатель болуп атамын деди. Сиздин атыңызга фирмага деди, ошентип деди, мыйзамдуу келишим менен Өзбек Кыргыз фонду менен келишим менен договор түзөбүз деди. Ага чейин деди биздин кылып аткан иштерибизди деди, алар көрүп туруш керек, мал жандыкты берип турушубуз керек. Мага мал жандык өткүзүп туруң деп айтты. Бул сөздү бир эле мага эмес, жабырлануучулардын бир нечесине дагы айтып турган. Анан мен ошол сөзүнө ишенип, алиги документти көргөндөн кийин баягы өз убагында 92 миллион сомдук 3696 баш кой, эчки, 481 баш бодомал, 81 баш жылкы берилген. Жалпы баасы канча болгон? 92 миллион болгон. 92 миллион. Ошондон 50 миллионго жакынырагын дептерде так бардыгы көрсөтмөдө 0054 делого такталган бардыгы. 50 миллион жакыны берилген. Эми ошо 50 миллиондун калган 42 миллион сому жөнүндө талаш берилбей калды. Бербеди. Унун арасында мени камап салып атпайбы? Иш ортосуна келгенде 40 миллион акчасы калганда бул түрлүү төмөн шылтоону айта баштады. Анан мен артынан түшө баштадым, адамдарга айта баштадым. Фирма задержка кылып атыптыр. Ошо фирманын аркасынан кууп жүрөмүн. Анан кийин деле бир күнү жок. Бир күнү эле Ашимов Орозгүл ошо Бишкекте аяка көтүнөн куам, бияка көтүнөн куам, телефонуңузду өчүрүп туруң деди бунун арасында. Бишкекке бардык. Көтүнөн кууп жүрөм да эле. Ошентип эле бир аптадай өтүп кетти убакыт. Анан Бишкекке баргандан кийин аерде дагы мен бир документ бүтпөй калыптыр, ошко барып келейин деди. Эртең жолугасыз, бүрсүгүнү кол коюшуңуз керек, аерге кол кое турган болуп калдыңыз деди. Аяка барам, бияка барам, ошентип иш чозула баштады, убакыт. Адамдар ызы чыгыла баштады. Анан адамдарга өзүм номер менен кайра чыгып, ону фирма жок болуп калып атат. Жок деп чыгып атат. Бизди алдап аткан экен. Дегенден кийин менден шарт качты дагы. Алиги мал жандык берген адамдарга жабышып калды. Ошентип жүргөндө бул Орозгүл бизге чыккан. Бул ажы Өзбекстанга кирип кетти. Эме ал берсе мен берем деген. Мына Жаркын ака алтын турат. Биздин көзүбүзчө айткан. Ал керек айткан акчаларды мен берем деген. Аерде коңгор эмес акча. Кийин Бишкекке барганда ажыга жолуктурабыз деп ошол жерде Бишкекте Белес деген кафеде чай ичип отурганбыз. Жаркын ака алтын болду. Мына биз үчөөбүз. Ошондо тетратын көрсөтүп, мына акчаларды мен берем. Аерде берилген акча аман көп болчу. Ушуларды мен берем деген. Кийин жалап аткарганда буларга жолуктурдук. Ошондо мен берем деген. Ажы алтын ака камалгандан кийин деле жок, кийин бир жолу чалдым, алигине сен берем деген сөз, бар жок сен таныбайм деди. Жок, телефон деле билбейм аны ошо. Жалпы жонунан 30 үй бүлө жабыркап турат. Акчасын ала албай атат. Анын арасында өзүм 173 кой, 17 жылкы, бир эне бала мал бергенмин. Жеке өзүңүздүн? Жеке өзүмдүн. 4 айдык мөөнөт менен бергенмин. Мен күзгө келип жаңы жылга жакын бир бала чакам менен бир үйдө тыгылышып кеттик. Бир үй алайын деген максатта Коромдогу мал жандыгын бергенмин. 4 миллион 500 миң сомго бааланган, бөлүп берилген. Андан 1 миллионун берген. 3 миллион 500 миң сомду ушул күнгө чейин ошо элдердин катарында жабырлануучу өзүм ала албай жатамын. Бербей атат. 30 чактуу адам 40 миллион акчасын, анын ичинде ошо 3 миллион 500 миң сом өзүмдүн акчам, 40 миллион акчаны бербей атат. Жабырлануучулардын баары ушул Нокен районунун тургундарыбы? Нокен район Жалал Абад областта. Жалал Абадтан да. Облус боюнча да, башка аймактардан да тургундарбы? Мына ушундай койлорум бар болчу. Ушундайлардын ар бирин 13 миңден алып келдим. 13 миңден алгам, мына ушундай койлор болчу, чоң койлор болчу. Жарымын ушерге камагам, жарымына үйдүн аркасына камагам, берге батпай калгам да. Анан ушул жерден айтып, ушу койлорун аке. 2022-жылы сентябрь айлары эле күз малдары сентябрь айында келген, алтын келип биз ошо Өзбекстанга өткүзөбүз, фирмабыз бар деген, шеригим бар, Ашимов Орозгүл деген. Ал видео визит менен көрсөтүп Орозгүлгө, Ашимовго. Ушу койлор десе ала бер деген.
Ошол жерде көрсөттү, Ошо видео көрсөткөн ушу койлорду мына коронун ичинде болуш берди. Келип көрсөткөндө болду 13 миңден болсо ала бер деген дагы. Ушул ноябрь баштарында экилеринде беребиз дешкен. 2 айга алабыз 13 миңден деген. Ашым Орозгул видео вызов менен көрсөткөн. Соткон менен көрсөтүп ушунча 13 миң ала бер деген. Канча кой бердиңиз? 49 баш бергенмин 13 миңден. 637 миң акча болгон да вообще. Эми азыр ошондон бери 2 жылдан бери ала элекпиз. 1 сомда 1 сомда ала элекпиз. Ошо бири айтат, анан бу жерден келип бир мерс акыл деген бу аты. Мерс менен жүктөп бергенбиз. Бир уйбу, 2 уйбу баласы менен болгон, ал алтындын уйу болгон өзү. Анан ошол жерден чыгарып жүктөп бергенбиз, алып кеткен. Ошол бойдон алып келебиз, алып келбеди. Ошо жок 2 жылдан бери. Акыл деген айдоочу менен акыл бу аты ушундай болсо керек. Эми эстем калбай дегенде 2 жыл өтүп кетти азыр. Анан ушу кызыл мерс менен келген баягы грузовой мерс менен. Койлор өзү жүктөп алып чыгып кеткен, эртең менен келип алып кеткен. Кайкы десем ошо Арабан жакабы ошо кайдайбыз деген да. Мал жандыктардын акчасын убагында берип турган, баардыгыбыздын ишеничибизге кирген. Булар уюшуп алган да. Уюшуп алгандагы мени курал катары колдонуп, ошого бир туугандары баардыгы уюшуп алып, мени ортомчу кылып туруп, баардыгы мага жүктөп, толук соргон да муну, толук соргон. Аке ол жерде бар экен, аке арач алып бериң, аке минтип бериң депчи. Мал базарда жүргөндөр тааныйт да бири-бирин. Бул Меметип турган кийин Мамасайдовдун эми күнөөзү баягы биротоло ушу гипноздогудай кирип кеткен да. Ишенимдечи. Өзү да сурап да койбогон, өзүнүн мал жандыктарын берген, бир туугандарынын мал жандыктарын алып берген. Анан байкап калган, бирокчу, байкап калып туруп анан кийин эметкен да. Байкалып калып туруп аркасынан түшкөндө тигинин чагымчыл аракети менен Мамасайдов камалып калган. Тергөөгө барамын, сотко барамын, тергөөгө барамын, күбөлөрдү апарамын. Ошого 50 миллион сом, 92 миллион сомдун 50 миллион сому кимдерге берилген акчалар? Ошоларды апарамын, кайсы шофер, кайсы числодо апарган, аны апарамын, муну алып келиң деди, аны апарамын, муну алып келиң деди, аны апарам. Ошентип отуруп далилдеп бергенден кийин тергөө далилденип бүткөндөн кийин бир же кылмыш иши козголбойт. Ошого 54-ч делону Кара Суу Жалал Абадка тебет. Ал 54-ч дело дегенде эмне камтылган? Ошол жерде бүт күбөлөрдүн бардыгы, ошого 40 миллион сом акча кайсы адамдардыкы, 92 миллион сом жалпы канча мал жандык берилген, ошол малдык жандыктан 92 миллион сомдун кайсыгы адамдардыкы, кайсыгы жол менен кайсыгы числодо алынып, кайсыгы числодо алардын акчалары берилген. Ошол адамдардын көрсөтмөсү да ошо 42 миллион сомдук, ошо 40 миллион сом, 42 миллион сомдук ошол жерге далилденген акча. Сиздерге 42 миллион сомду төлөбөгөнү далилденген. Далилденген. Ошол иш эмне себептен анда ачылбай андан ары тергөө токтотулуп калып атат да, ошол токтотуп коюшуп атат. Эмнеге токтотуп коюп атат түшүнбөйсүн. Ген прокуратура кураторлорунан бери чаламын. Муну далилденген, уже тергөө иши жыйынтыкталган. Бул жерде болду, ошого кылмышкерлердин бардыгын жазасын мыйзам чегинде. Жаза колдонуп, биздин акчабызды өндүрүп бергиле деген сайын эле дело аяка тебилип кетет. Бияка тебилип кетет. Кураторго чаламын. Приемго жазылабыз, ген прокуратурага. 4-5 жолу приемныйга жазылабыз. Приемныйга жеткирбейт, куратордон кайтып коюла берет. Куратор мындай болгон десем, ал 4-5 айдан бери тергеп эч кандай жыйынтык чыгарбай аткан экен. Жалал Абад УВДсы. Ошон үчүн биз Кара Сууга алдырдык дейт. Кара Сууга алдырганын кереги жок, уже жыйынтык чыгып аткан, уже чечим чыгарган. Кол коюш керек болчу. Жалал Абад облустунун прокурору Зулпукар уулу Заир деген кол коюш керек болчу уже дегенде алдынып кетти. Кара Суу прокуратура, Кара Суу РОВДдан таң калып айтат, бизге эмне келип калды бу иш деп. Бизге эмне келип калды? Биз эмне үчүн тергешибиз керек? Бизге зачем келип калды? Эми Нокен РОВД тергеп мыйзамды бузса, Жалал Абад мыйзамды бузса, биз ишенбесек, анан кийин мыйзам боюнча башка тергөөгө алып барат да, башка областка. Ошол жака котордун аке. Силер өзүңөр айтып атасыңар деп. Ошентип Кара Сууда тергөөлөп атат. Кыргыз Республиканын президенттин башкармалыгынан келген баягы эле отписка. Прокуратурага жөнөттүк, кайрылуунун тийиштүүлүгү боюнча жообун берип койгула деп эле
келет да, ушинтип эле жооп берет. Кимден экен ушунду? Бул Кыргыз Республикасы баягы сот жана немелерин. Казактын президенттин администрациясынан келиптир, э? Да, акыркы ошо эми ошо президентке жазганга туура келип атат да. Прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү бөлүмүнүн башчысынын орун басары, сот жана прокуратура органдары менен өз ара аракеттенүү. Мурунда келген. Башчысынын орун басары жооп бериптир. Бул экинчи жолу келиши. Кайра эле ошону келет да, кайра эле ушинтип меметет, эч бир толук жок. Эч бир толук жок. Айлабыз кетти. Үйдөгү мал жандыкты бере тургандарга бердик. Отурабыз эми эмне кылыш керек? Менде болсо ушул болуп алып берген акчалардын баарын бердиңиздерби ошолорго, сизден акчасын доолап келип атканда? Эми ошого мен алым жеткени, мен үйүмдөгү мал жандыгымын калганын, анга бергенден калганын бердим да. Анын арасында адвокатка кетет экен, сотко кетет экен. Эми мен чыгып бул нерсени далилдеп, элдин акчасы каякта экен, кимде экенин мен далилдеп мойнуна коюп бериш үчүн милдеттүү түрдө мойнума алып чыктым да, айлам жок. Ишти жылдырбай койду. Ушундай акчалар болуп аткандан кийин, алар качып аткандан кийин, сиз менен байланышпай аткандан кийин ушу Ашимовалардын үстүнөн арыз жаздыңыз беле? Мен ошону айтайын. Нокенге барып арыз жазайын деп барганымда, Нокенде начальнигине кирдим. Ушундай иш болду экен. Мен арыз жазганы келдим десем, ака деди, сиздин үстүңүздөн арыз түшүп калды деди. 22-жыл 2023 жылы 11-декабрь түнү мен үстүмөн Ашимова Орозгүл өзү чогуу жабырлануучулар менен чогуу жүрүп арызды жазат. 22-жылы. 11-декабрда. 12-декабрда шарт менен апир камап койду. Арыз жазып атканда кошо жүргөн. Ашимова Орозгүл бирге кошо жүргөн. Анан ошо кошо жүргөндөн кийин Авилов Буркан деген, "Эй, муну алдап атат окшойт, акча мында окшойт. Бул алдап атат, алтын экөөнү беттештирейли" дегенде Абакиров Жаркын унабай коюптур. Жок, баары алтын экада акча, мында эмес, бул берген акчанын баардыгы бул таза деп айтып, сиз менен Орозгүлдү беттештиргизбей койду, мага тоскоолдук кылды деп Буркан бечара безилип атат ушул боюнча. Жабырлануучунун айтымында Орозгүл Ашимова карызын доолаган адамдардын жалган сөздөр менен башын айландырып, кайра Мамасайдовдун үстүнөн арыз жазууга алып келген. Бул боюнча Ашимованын өзүнөн сураганга мүмкүнчүлүк болгон жок. Бирок ал 2024 жылдын 12 февралында Гүлжамал Максатовна аттуу Facebook колдонуучунун баракчасынан түз эфирге чыгып, мал ээлери менен кошо Жалал Абадка келип арыз жазууга катышканын тастыктаган. Сизде күнөө болсо Орозгүл сиздин мойнуңузга коюп берсин, сиздин үстүңүздөн Орозгүл арыз жазган экен деп айтат. Дегенде Алтынбай менин астыма келбейт. Биздин төртөөбүзгө тең жолукпай коет. Жолукпай телефондорун өчүрүп алат. Өчүрөт да бир күн жоголуп кетет. Анан биз төртөөбүз биригип Жалал Абадка кайттык. Себеби булар менин арызымды көргөндөн кийин чындап эле алданып калгандарын сезишти. Сезип биздин таанышыбыз бар деди. Ошол жактан карайлык мындай юристтерден сунуш консультация алып туруп биз арыз каттайбыз, анда бул чындап эле алдап коюпту деген ойго келишип, биз төртөөбүз бул адамдын машинасында, ошо Нива үлгүсүндөгү машинада барышкан. Ушунун машинасында төртөөбүз отуруп келгенбиз. Келип Жалал Абадка келдик. Анан мен Жалал Абадты эч кимди тааныбаймын. Булар келди дагы ошол Сузак роодусуна барып арыз жазышты. Сузак роодусуна бардык, биз чогуу эле бардык. Булар арыз жазып чыгышты. 3 адам. Зайырбек деген, Жаркын, анан Үмүт деген бар экен. Ошол жерде көрдүм мен. Үчөө арыз жазып чыгышты. Арыз жазып чыккандан кийин мен кирдим тергөөчүгө. Бул жуй кагазымды көтөрүп алып кирдим. Мен Бишкектен арыз жаздым эле. Мен дагы ушул арызга каттап коесузбу деп кирсем, Кыргызстанда бир арыз бир жерде эле катталат. Сен Бишкекке жазган болсоңуз, мен бул арызды кайрадан каттай албайм деп менин арызымды алган эмес. Алган жок, э? Алган жок. Бул ажекен көптөн бери эле тааныйм мен. Почти жаш бала экенмин эле тааныйм да. Аталарыбыздан бери тааныш. Эми бир жерде жүрүп, бир жерде чоңойгон. Ошо ажекеге базар деле берген мен, козуч. Канча коз? 29 баш козу берген.
2 айда пулун бере турам болгон. Ошо мен ажакеге барсак ажаке алданып калдым деп атат. Эми ал кызды действительно биз мен көргөм, бирок бир ушу бүргөндөгө келгенде список камалгандан кийинби? Бул ажаке жаңы камалганда келген бир список менен. Сизге берген акчасынын квитанциясын көрсөттүбү же бир? Жок, квитанция көрсөткөн жок. Тетрадта списокту неме кылды дагы, мен ушундай 19 баш, 29 баш дегенимде окшош бир кылда козулар 29 баш эмес, 31 баш барган мага деди. Мен бу 31 баштын пулун ошо ноябрдын 1 күнү, 2 күнү бергем ажыга деди. Уже ноябрдан өтүп, декабрдын акыры болсо керек эле ошондачы, сиз камалгандан кийин. Ал ошентип коюп кетти. Сурогу боюнча качан бериш керек? Ноябрдын 2-сине бериш керек эле. 1-2-си. Аны ошентип койду. Ошентип койгондон кийин мен эчтеке деген жокмун, бирөө мени уруша кетти. Уруша кетип эле таркап кеттик. Мен өзү кечирээк келдим. Мен келинче адам көп экен эле. Мен келип эле тетрадты караттым. Анысын неме кылган жокмун. Ал жердегилерге эмне деп айттыр сиз барганга чейин, айтыштыбы? Жок, мен мына бергенмин бардыгын деп. Бардым бергенмин дептирби? Уже квитанцияларды көрсөтүптүр да, мен квитанциялар мындай болуп такталып турган экен. Мен анга көңүл бурган жок. Көрдүм бирок квитанциялар экен. Так кандай квитанциялар экен деле неме кылган жокмун мен. Менин бир тууган агамдын атында айылда үй бар эле. Ошол үйдү агасы дагы карыз менден деп сот аркылуу өндүрүп алыптыр. Ким деген? Бул жерде Бакыт деп коет, фамилиясы. Андан канча карыздаңыз? Андан где-то 1 миллион 200, 1 миллион 400 ушундай. Кой алып берген белеңиз? Мен кортогошум кой алып бергем дагы. Ашымоваларга берген мал жандыктан калганын элдерге берди үйдөгүлөр. Мен чыкканымча малдарды бирөөгө бериптир, жылкыларды бериптир. Калган жылкылар 17 баш жылкыны анга бердим эле, андан калганын ошентип бериптир. Аттарды бериптир. Доолап келгендерге берип атыштыбы? Эми аларды ham түшүнүш керек да, алар ham аркылуу ситуацияда. Койлордон берди. Бул жерде көз боемочулуктун, орусча айтам, мошенничествонун баягындай изощренный формасы да. Финансовый пирамида болот го, ошо финансовый пирамидага окшош. Финансовый пирамиданы түшүнгөн адам жасаган да буну. Мамасайдов, Алтынбай ушул чөлкөмдө, бизде Жалал Абадта, Базар Коргон, Окен, Аксы райондорунда аттуу баштуу баягы мал менен заниматься эткен бизнесмен да, ишкер. Улакчы өзү, улак аттары бар экен. Көптөр эле тааныйт, базарларда тааныйт да, мындай сөзүнө баягы неметет, ишенет бул адамды, мал алып сатат крупный. Чынында мен да өзүмө да таң калыштуу, практикамда биринчи жолу 4 айдын ичинде эле 1 миллион 100 миң долларлык, 90 миллион сомдон ашык мал жандыкты алып сатып жүргөнгө успеть этишет. Мамасайдын ою боюнча Өзбекстанга кирет, чыгат, бирок андай болбойт. Ошол жерден эле, мисалы үчүн, мерден 100 миң сомго ат же бука же бодомал алса, ошону эле Ошко апарып туруп, ал далилденген факт. Ошко апарып туруп эле сарайдан эле касаптарга, малпуруштарга, башкаларга 100 миң сомдон алса, арказын эле канчадан аласың? 70 миң, 80 миңден баштап алам десе эле, дүңүнө сата берген да. 100 миң сомдон алып келген, бир эле факт айтайын, 90 миң сомдон торпокторду алышкан. Бар туруп эле оштон 70 миң сомго сатып жүргөн. Алтын аканы тааныбайт элем. Орозгүлдү тааныйм. Орозгүл менен бир үкөбүз карыз болуп калганда, ошонун карызын бергени келген элек. Машинам өткөрүп башка болуп кичине мамиле болуп калып, андан кийин алар менден акча алып, өгүз беребиз, кой келет деп, ошондой бир мамиле болуп калган. Тияктан Казакстандан келет, Жалал Абадтан келет, өгүздөр, койлор деп акча период алып, азыр күнгө почти 4 миллион акчаны берип жүрөт да Орозгүл. Эмеси буларга, алтын акаларга наоборот, Даминжанда акча, Даминжанга май сатканбыз, вариантка сатканбыз, мындай сатканбыз деп, буларга наоборот шылдоо кылып айтып жүрөт экен да. Менден акчаны алган, булардан өгүздү алган, экөө ортодо жоголуп кеткен да.
Бирок бир жыл болду да, өткөн жылы март айында заявление жазган элек да, ошондой иш болду деп. Но бирок ошого чейин карай элек да биздин маселечи, бизди көйгөй чечели элек. Ооба, мен отдельно жазгам, алтын Араванга жазгам. Араван өгүздөрдү алып келип, билбейм, уларды айтым бойда бизде мынчадан алган деген, но бирок биздин тетреттарда назатына саткандай да фактор бар. Арзаныраак кылып сатып, срочно акча кылгандай да. Ошондой кылып сатып, улардан кыйммат алып, бизге арзан сатып, мынаны сатып бериң, мынаны мындай кылып бериң деп. Алтынбай Мамасайыдов ортомчу болуп мал жөнөтүп жатканда Орозгүл Ашимовадан тилкат жаздырып алган эмес. Ооз-эки ишенимдин негизинде гана иштешкенин айтууда. Ошентип, Сузак райондук милициясы Мамасайыдовду камап алып, ишти тергеп баштаган. Ал эми райондук сот 8 жылга эркинен ажыраткан. Өкүмгө макул болбой, Жалал Абад облустук сотуна даттанганда 4 жылдык пробациялык көзөмөл менен абактан бошоткон. Анда Мамасайыдов малдын ээлерине акчасын Ашимовадан өндүрүп берем деген милдеттеме алып чыккан. Бирдегиде камак көргөн эмесмин. Менин үй бүлөм, бир туугандарым башына мындай иштер түшкөн эмес. Каяктан пайда болду? Имарова Нургүл деген бир шулун адвокат боло койду. Мен кыйратамын, антем, минтемин, бардыгын далилдеймин деп. Мен өзүм сыртта болгондо өзүм далилдеп, бардыгын жеткирет элем, мен журкайм мен деп. Мен эже карындаштарым башына айлантырып, ошол 850 миң, 840 миң акчасын алып коюпту да. Эч кандай иш кылган жок. Кайра иштеп аткан адвокатыман отказ кылдырып 8 жыл срок бергизиптишти Сузактан. Имарова Нургүл, бир тууганын акчасын кайтарып бер. Сен айган балдар көрүнгөн жакта тыркырап жүрөт. Сен айган кредит алып жүрүп, сен чыгарамын, акаң чыгарып берем деген айнан. Сен айган тыркырап жүрөт бала чакасы. Акамдын акчаларын кайтарып бер, антип какшатпагын, сенде деле балдар бар. Бала чакасын тыркыратпак. Жакшылыкча кайтарып бергин, балдарын тыркыратпагын, сыздатпагын. Өзүң билесиң, канчасы чыркырап отурат. Сенде бар талалап жүрөт. Кредитин ай сайын жаба албай кыйналып атышат. Ал 800 миңден ашык акчаны эмне деп алыптыр? Эми түрлүү түмөн сөздөрдү айтканда мен антем, мен минтемин. Аяка берем, бияка берем. Ошол акчаны адамдарды көрсөтмөсүн алдырганга чуркап, далилдегенге чуркасак болмок экен. Расход кылсак. Мен мыйзамды жакшы түшүнбөйт элек. Башка мындай иштер түшкөн эмес эле да. Ошо Аравандан козголгон, мен арызым боюнча козголгон 40 миллион сомго жазылган арызым боюнча бир дагы иш жүргөн эмес. Бир да далилдерди апарган эмес. Тергөөчүлөргө көрсөтмөлөрдү берген эмес. Өтүнүчтөрдү берген эмес. Мен камалып калгандан кийин тергөөчүлөргө канча ыйлактадым, канча безилдедим. Ал квитанциялар кимдердики, мына фамилиялар деле турат го. Ошол адамдардын көрсөтмөсүн алгыла. Ошондон кийин жыйынтык чыгат деп канча безилдедим. Бир тараптуу карала берди да иш. Башында 30 кочкор берген 2 тиш. 2 айлыкпы 3 айлыкпы срок менен бергем да. Анан акчасын алып келип берди. Алтынбек иним алып келип берди. Андан кийин 80 же 90 баш кочкор козу алган. Анын дагы где-то бир 2 айлык мөөнөт экен, кандай болду? Анын да акчасын алып келип берген. Андан кийин 13 баш жылкы бердим. 700 миңге баалашып. Анын 100 миңин эле берди. 600 миңин берген жок. Сентябрдын 2-синде алган. Где-то декабрь
орто чендерине бермек болгон. Ошол майдан бербей койду. Жок. Мына кородон жүктөгөндө 13 жылкыны анда баары семья менен көрүп турганыңызда видео вызов кылды дагы баарында тартып көрсөттүм. Мынча баш монча сомдон деп атат. Ушуга макулсуңбу дегенде ал аял макулмун. Алтынбек Мамасаидов видео вызов чалып сүйлөшчү эле Орозгүл Ашимова менен. Анан ошол көрсөткөндө макулмун. Алып жөнөт, жүктөп жөнөт дегенде. Анан бирден жүктөп анан жөнөткөнбүз. Туура баягы тергөө деле айтып атат, бул Мамасаидов аралашканда кылган деп. Бул кылган. Бирок ал кылмыш экенин кылмыш кылбаган да. Добросовестный исполнитель деген бар. Ана недобросовестный. Кыргызча айтканда мындай акпейил, карапей, ак ниеттүү, кара ниеттүү дегенде, кара ниеттүү болгондо Мамасаидов сатканга аралашыш керек эле. Бул сатканга аралашпаган да. Кантип сатканды, тигилер каяка сатканды билбеген. Алып келип берген бирок. Булар айткан, муну алып. Анан булар любой эле мындай Мамасаидов, муну алга болобу дегенде булар айта берген, ала бер, алып келе бер депчи. Ал нинтир сөйт болгон. Мен мына тергөөдө суроо бердим. Ош менен Жалабаттын ортосунда малдын айырмасы эмне ушунда 5-10 миң сомбу деп. Анда элдин баары эле байып кетет эле го. Жалабатта сатпай Ошко барып саткан кымбат экен деп. Ала бер деп булар прибыль болот дей берген, Өзбекстанда окумуш кымбат депчи. Эмнеге ошо Кемел Ашимов, Орозгүл Ашимова дегендерге дагы иш кылып, аларды дагы мындай айыпкер катары тартып кармабай жатат? Мына карагыла. Мага чейин мен майда аралашып баштадым. Мага чейин бул тергөө 2 жыл мурун эле козголуп, эч бир кадам жасалбаптыр. Эми ар түрлүү баягы сөздөрдү уктук, мен юрист катары айтсам мага жарашпай калат. Бирок тергөө тарабынан эч бир кадам жасалбаптыр да. Ар жерде футбол болуп жүрө бериптир. Араван Риипте козголуптур, Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгында өттүр. Андан кийин Жалал-Абад областтык ички иштер башкармалыгына келиптир. Анан мага келгенден кийин мен барып, руководствосуна кирип, прокуратурага кирип, анан эми мактанбай эле коеюн, ошо мен аралашкандан кийин башталды бул иш, башталды. Катуу тергөө катуу жүрүп баштады. Нары бери эметкенден кийин башталды. Анан ал бул кыз өзүнө уверен болгон. Бул каерден эметип атат? Кара Суу, мен дагы айтып кетишим керек. Кара Суу прокуратураны. Аял киши прокурор экен. Аябай мыкты мем экен. Ошол аял киши прокурордун алдында, фамилиясын айтпай эле коеюн. Кара Суунун прокурору. Кара Суу районунун прокурору. Аялын чакырып калды. Биз мындай без протоколуна көздөштүрүп, беттештирип. Мына ошол жерге келгенде мындайча, грубо говоря, тиги Ашимова сынды да. Ашимова сынды, тиги прокурор бир-эки суроо менен эле жайлап койду аны. Анан ошондо сразу эле өзү да билип калды. Ошол күнү милицияга апарды. Апарганда эми уже указание болгон да, кама депчи. Ошол жерден дагы качып кетип атпайбы? Кантип качып кетиптир ошол? Милиция роудун ичинен эми дагы да айтсам азыр мага капа болуп калбасын. Эми мындайча айтканда ошо милициянын кайсы бир мемелерин кийлишүүсү же шалакылыгы ушундай эле нерсе. Качты болду. Мына азыркы учурга чейин издөө бергенде 4 ай болуп кетип атат. Кармап келбесе эмне кылыш керек? Адвокаты менен жолугуп атат. Ал анын арасында издөө жарыяланганда 4 ай болду. 4 ай болуп атат. 4 айдан бери кармай албай атабы, таппай атабы? 4 ай болуп калды почти. Почти 4 ай болуп калды. Кече буквально сүйлөштүм. Ака биректе телефондон фиксирип айткылды. Якобы ошто эле жүрөт экен деп коет. ГСУга, ГУРга чейин бардым. Арызданып ыйлактап. Ушундай бир мыйзамдуу өлкө курабыз деп урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жана УКМК төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичтер күнү түнү коррупционерлерди кармап атат, мыйзамдуу өлкө курабыз деп ден соолугун, өмүрүн аябай иштеп атат. Эми ошонун арасында мынакей 2 жыл чукул болду да, 2 жыл болду. Биздин ишибиз жылбай атат алдыга. Шуну мыйзамдуу жагынан көзөмөлдөп берсеңер силерден суранычы. Силерден суранып кетет ушу, эми биздин карапайым элдин колунан эч нерсе келбейт экен. Биздин силерге кайрылуубуз гана келет экен, жана далилдерди келтирип беришибиз келет экен. Эми биз далилдерди келтирип бердик, кайрылып эле атабыз.
Ген прокуратурага 2 жылдан бери, МВДга 2 жылдан бери, УКМК төрагасына жана президентке 2 жылдан бери арыз муунубузду кат аркылуу, арыз аркылуу коллективине жеткирип атабыз. Ушул иш башталгандан бери мал мүлкүңүз башкалардын баары калып, эми андан кийин жашооңуздар кандай уланып атат? 10 балаңыз болсо, тирикчилик кылып атат, эми бала чака иштеп атат. Эми ошончо баланы төрөп чоңойтуп коюп, аялым бечара Россияга иштегенине кеткен жерлери кичине обидно болуп кетет. Тирикчилик кылыш керек да. Балдарыңыз каякта? Иштеп атат да. Кыздарым иштеп атат. Сиз өзүңүз күнүгө эле тергөө ушул иш менен артынан жүрөсүзбү? Тергөө. Күнгүн алыс тергөө. Арыздар боюнча сотко чыгарып иштейт. Камайбыз, азыр камайбыз деп коркутат. Эми камаган менен 40 миллион акчаны өндүрбөгөндөн кийин не толку аны камаганда. Күнөөлүк кылып эле таап жүрөм. Менде болсо го мен жаным менен берет элем. Менде эмес да, ошондо турат да акча. Мен ошону далилдеп берип атам го. Ошол жерлери сал мыйзамдын иштебеген жерлерине өкүнүчтүү болуп кетип атат да ушундай заманда. Бала чакаңыз жүрөт, ушул жакта иштеп атат. Айыл башчысы ошо Улан деген Карасын опер баласына бетин эле айтыптыр. Айыл башчысы. Айылдагылар деле айтыптыр. Кембел 1 жылда эле үйлөрдү казаратып салып алды. Каяктан пул тапты, таң калып атабыз. Айыл башчысы өзү деле айтыптыр. Эмне ошол адамдарды кылмыш укуктук бага бербейт да, нагло эле айтып атат. Мен алган эмесмин деп эле айтып атат. Эми алганын мен далилдеп турам го. Шоферлор көрсөтмөнү берип атат го. Мен апарганмын мына числода, мунунукун мен апарып бергенмин деп көрсөтмөлөрдүн баардыгы берип атат го. Эмнеге укуктук бага бербейт? Азыр сиздин үйүңүзгө келсек дагы ушу бир кичине эски үйдө жашап атканын көрүп атабыз. Анан бул жака дагы ушул фундамент эми куюп баштаган экен, ушу балдарыма салайын, чоңураак үй болсун деп. Ал дагы ошол фундаменти боюнча токтоп турат экен. Эгерде чынында 40 миллион сомду өзү ыйгарып алган болсо, балким ушул үйүн жаңылайт болуш керек эле. Мына фундаменти менен турган үйүн тургузуп алат болуш керек эле. Же болбосо башка жактан, шаардан үй алып койсо керек эле. Сотто бардык далилдер чыгыптыр го. Эгер ошончо акчаны алып алып өзүнө бир жерге катып койгон болсо, сот мүлкүн конфискация кылып коймок да. Ошо сатып алгандарын. 40 миллион сом деген чоң акча. Бул 40 миллион сомго Бишкектен 10 үй алса болот. Ошончо мүлк каяка кетмек эле? Бишкектен бир үйдү алып сатып берген, мен камалып жатканымда алган экен. Кийин тергөө жүргөндө саткан экен. Кимиси? Ашимова. Орозгүлбү? Тиги Жаркын, Абакиров Жаркын, Сабыр, Алтын деген балдар бирге жүргөндө, ошо Орозгүл менен качып балар менен жүргөндө, алардын көзүнчө кой саткандай деп атат. Кой саткандай $35 миң деп атат. Ошто бир квартирасын сатты деп атат. Айылдаш кошуналар айтып атат, 1 жыл мурда атасы өткөндө, атасынын өткөнүнө бир козуда таап союш алган эмес болчу бул адамдар, бул үй бүлө деп айтып атат. 2 машинаны алып келип залогко коюп атат. Мен мал жандык алып бербей койгондон кийин мал жандык алып атат. Азыркы учурда Ашимов Кемелдин үстүнөн арыз жазып атабыз жоопкерчиликке.
тарткыла депчи. Толук ал доказательство бар. Потому что ошол саткан, өз каалагандай саткан, сатып туруп акчасын өзүнө сиңирип алган фактылар бар. Эмнегедир ага дагы кылмыш ишин козгобой келатат, козгош элек. Карайбыз, козгойбуз деп коюп атат, бирок козгой элек. Анан бирок кылмыш ишти эме эткенде группа лиц по предварительному сговору депчи. Группа лиц дегенде бай адамдардын тобу менен дегенде Ашимова менен Мамасаидов эле кирип калган. Тигин да киргизиш керек, ал дагы бар да арасында. Ал бар, акча кармаган, саткан, берген, эрки жерлердин өзү да каалагандай сатып жүргөн. Ошодун Ашимов Кемелдин үстүнөн толук кандуу юридикалык баа берилет. Аны юридикалык баа бергиле десек, бир эле загвоздкасы бар. 0054 сандуу кылмыш иши, 2 жылдан бери тергелип келип аткан кылмыш иши. Ошонун алкагында Ашимова кармалса, анан тергейбиз деп бизге шылтоо кылып келет. 0054 сандуу кылмыш ишин эмне үчүн тергебей атасыңар? Акыйкаттуу тергөө болот да, ошондочу бүт доказательство этилген, полный бар. Ал 3 томдон турат. А берки жана 13 делолор монча-мончадан кичинекей эле. Ошондо 54 эмнеге тергебей атасыңар десем, Ашимованы кармайбыз, азыр шылтоо ошол. Ашимованы кармайбыз, анан ишти жандандырабыз, анан тергейбиз болот атам. Бал дедим, жигитчилик сөзүңөргө турдуңар эле болду. Биз дагы. Ал ошо 54 деген дело ачылган бойдо токтотулган. Токтоп эле турат. Ашимова розыска кыскартылган эмес, жок токтоп эле турат. Ашимова розыскада деп ошол шылтоо ошол. Ден соолук кетип атат. Жүрөк көтөрбөй калып атат. Жүрөк солуп кала турган болуп атат мегедир. Анан баш кыжынып, переживать кыла бергенден, иштин жылбаганынан, переживать кылгандан баш кадимкидей кысырап, кысып калып атат, жабактар кайышып калып атат. Өмүрүмү, жашоому таш талканын чыгарып салды. Мен бул иштин аркасынан өмүрүмүн аягымына чейин акыйкат үчүн күрөшөм. Эми бул дүйнөдө адилеттикке жете албасам, ал дүйнөдө Кудайым бизди жараткан, Кудай Таала эгем сөзсүз адилеттикке мени жеткирет. Мен мазлуммун. Алла Таалам сөзсүз адыл. Алла Тааланын 99 адыл сыфаты менен машкар майданда бул нерсенин баардыгын, бунун ичиндеги сырлардын ичинде сырларды билүүчү Алла Таалам билип турат. Ким эмне кылган, кайсынысы кандай иш жүргүзгөн. Бул ишке тиешелүү нерсенин баардыгын Кудайым сөзсүз ачыктап берет. Бул дүйнөдө жете албаган акыйкат чындыкка ал дүйнөдө сөзсүз жетем да. Эгер бул дүйнөдө жетпей калса, эми Кудай кааласа, Кудайым жүрөгүмдү соктуруп, денеми кыймылдатып, акыл эсим иштетип турса эле, мен айтып атамбы, мен өмүрүмү ташталкан чыгарып салды, абырымы төгүп салды элге. Мен чындык үчүн, акыйкат үчүн кайтпаймын. Эч нерседен кайтпаймын. Азыр ошо карызы сизде эми арачыга 6 таяк болупсуз да, ортомчу болом деп, алып берем деп, анан сизде түшүнгөндөрү бар, малды сен алып кеттиң эле, ортого түшүп сен алып бердиң эле, биз аларды тааныбайбыз дегендер бар. Биз аркылуу дагы ошол жарандарга, малдын ээлерине акчасын ала албай аткандарга балким айта турган сөзүңүз бардыр, түшүндүрүп кете турган, балким кайрыларсыз. Эмне дейм эми, элдин баары түшүнүп деле турат. Түшүнүп алып деле түшүнбөгөнгө салганы деле бар. Оңоюраак шундан өндүрө берели, нарактан өнбөсө койсун дегендери деле бар. Эми Алла Таалам рызкынын жеткирип туруучу, Алла Таалам Раззак. Балким ал кулум деп Алла Таалам мындан да көбүрөөк нерсени берип коёттур. Бирок ал береби, бербейби, мен ортого түшүп бергенмин. Алып кудуретим, ден соолугум жарагынча мен элдерден 1 сом болобу, 10 сом болобу, 100 миң болобу бере бергенге тырыша берем. Кутула берем. Бере албай калганымы Кудайымдын алдына барамын. Кудай Таала эгем өзү бардыгын көрүп, көзөмөлдөп турат. Менин акымы жеп кеткендерден сөзсүз өндүрүп берет.
Бул ыймандын, ишенимдин, Аллага болгон ишеним, ыймандын бир бутагы. Bu yerde Orozgül çıraylı figura menen bir ele başını işletip bu kişinin kolu men büt işini kılıp koydu da Karasuda azı tergop, oşa karabay dedi. Kemal'ın aldamatlı kim degen şülkeler var, şunlar toşuatçılık başlayan. Arada satıldım, arada men bankrot boldum hazır. El abroyunda, el urmat sıyında ele жүрgömüz. 2012 acıga bargamın. Apam beçara 20 жыл pastelni rejim insult bolgan. Oşa apamın gözün tiriginde acı kılıp gelip geleyin dep 40 yaşımda acıga bargam. Apamı көп жыл baktık, karındaşlarım, bulu ağalarım, özüm, gelinçeklerim bolup көп жыл kolma-kol baktık. 20 жыл kolda baktık. Oşa apamı bir kuantırıp acı kılıp geleyin dep acıga erte barıp egemin. Bala çaka üyle üy jay kılaylı dep Жақшы ниет тілек менен баштадык эле. Булардын алдап кетишин, же туктап түшүмөйм кирген эмес болчу. Внезапно алдап кеткени билинди, внезапно шаткамап коюшту. Өзүм ям шок болду. Азыр далили жок деген сөзүңө неме азыр полный ошол ушул ишке катышкан шоферлор, мал жандык берип алды сатты кылгандар, эгер мүмкүн болсо тергөө жүргүзгөн же адвокаттар боюнча бир интервью алсаңар, наркы тараптардын адвокаттарынын интервьюсун алсаңар, баардыгы ачыкталат, далилденет. Далилденген нерсе, ачыкталган нерсе. Буларга алып барып бер деген жерин алып барып бер. Кайерге алып барып берчи элеңиз? Ким дегендерге? Oşta Orozgül degen gelin tosolat dep jönötөтүлө, бирок эми ал gelin эмес, ükелер тосуатчылы да. Kemal'ın azamatlı kim degen ükелер бар, ошолор тосуатчылы баштаган. Bir жолкуда 2 машина менен bir reis алып барганбыз. 2 машина менен bir жүктөлгөн жылкарды алып барганбыз. Биринчисинде мен bir reis отдельно да bir жылкылыкка барганда bir reis. Siz bolu bir reis degende kança жылкы батат bir машинаga? Машинага? Hı. Эми чоң кичине болуп 10-15 жылкы батат. Sizdikine 10-15 жылкы батчу эле? Биринчисинде 2 машинага 20-ны жүктөсөк, майда улун-сулун тайпайлар менен кошулуп 17 баштуу, 15 баштуулундайды бизди сабап барып берген да. 37. Ал жылкылар кимдердики эле? Ана алганда Алтынбекка алган сертен. Гана. Но немеден алганбы? Мына Момбеков айыл өкмөтүнө жана Таштак деген өзү айыл жактан алганбы же кимдерден алган? Ким дегендерден? Мен Жаллабаттан жүктөгөм, ал жактан жүктөгөн эмес. Жаллабаттанбы? Эстей албайсызбы кимдердики эле жылкылар? Жаркын деген бала жүктөгөн bir reisin. Bir reisi, belki 2 reisти Ümit деген баладан алып жүктөгөнүн билем. Жаркын Үмүт дегендерденби? Түшүнүктүү. Бул жактан Алтынбек Мамасайдов жүктөп берген малдарды. Ошо Орозгүл дегендин балдары, Орозгүлдүн балдар Кемел деген инилери тосуп алып атат деп едиңизби? Алардан башка бирөөлөргө дагы алып барчу элеңиз же только ошо Кемелдерге эле алып барчу элеңиз бул жүктөп бергенде? Алтынбектин малдарымбы? Алтынбек ажаныкымбы? Только ошолор гана тосуп алат эле, башка ким алып барышмайсыздар. Жок, буга чейин иштешкен, Алтынбекке иштешип, Алтынбекке берип жүргөн да. Берип жүргөн кийинки ошо ноябрдан кийинки акчаларын бербей коюптур да бул кишиге. Ошо Орозгүл деген. Ага чейин ошо Алтынбекке берип, акчасын алып берип жүргөн да. 5 миллион сиздик кой беле же? Мал болчу, мал жылкы. Азыр анан бери бир тыйын эле. Жок, эле. Тергөө деле жүрбөдү. Тергөө Жаллабатта жүрдү, Жаллабатта сот болуп, кийин Алтынбекти кесип кайра пробацияга чыгарттырдык. Андан кийин Кара Суу карайт деп, Кара Сууда азыр тергөө ошо карабай деп да. Bu yerde Orozgül çıraylı figura menen bir ele başını işletip bu kişinin kolu men büt işini kılıp koydu dağın. Bu kişi ana bütöt, mına bütöt dağı ele bizge okşagan adam 38-40 adam var. Karapayım elde içinde 38-35 adam var. Uşu
кажды келебиз, кажды кетебиз, кара сууга каттап калдык эми. Чыны. Мен өзүм 4-нчү жолу келишим берди. Кирем, тергөөчүлөр менен сүйлөшөм. Бизде основание болбойт. Бул киши камалып чыкканга байланыштуу бизде основание болбойт. Эми бизди карап коем. Биз эми эмне кылышыбыз керек? Бул кишини жазып, бул кишини каматышыбыз керекпи? Же биз акчабызды алышыбыз керекпи? Үйдө бир бизнес кылып, мал базарга чыгып иштесем майылы. Атамдын малы менен карындашымдын малыны bizikide sarayın bar üçün әп келіп қойған. Ошо кезде булар келіп пайда болгон. Арада сатып жүргем, арада мен банкрот болудам азыр. Берген бизге пул бербеген, буңа дала бербеген. Буңа 40 миллион бербей алдап жүрөт да. Элди ушинтип бердим, Орозгүлдө пул, бирок ушинтип жүр бечара 1 жыл камакта отуруп чыкты, шуну айынан. Эми чыгып эми неме кылып алат? Беттештирген жок. Мени беттештирген? Билдиңиз да Ма квитанцияларын бер десең квитанция бере албады да. Ма которгон акчалардын квитанциялары гана. Ошону бер. Далилдеп бер дедим, ал жок. Мен жөн ооз экеле мен берип койгонмун деп атпайбы. Телефонда мага бакырып көтөрүңдө айрым юпка кийгизем деп берип, мен тойгузда акчасын берип кой, анан кийин кийгизе бер деп айтканмын. Өзүм дагы 25 баш жылкы бергем алтын ажыга. Ошолордун да баардык акчасын ал элекмин, бул дагы мен мага башка жалган көргөзмө көрсөтүп коюп туруп 1 миллион 800 миң акча бергенмин деп. Ал кайсы жерде берген билбейм. Орозгүл. Шуну эми жогорудагылар караштырып биздин элдин акчасын өндүрүп берсе жакшы болот эле. Кийин биз адвокат издегенде Нургүл эжеге бизден Малисудан бир акыл деген бала бар. Ошо кайрылган экен, адвокат, күчтүү адвокат таап. Биз да жазабыз деп калдык да чогулупчу. Анын немес экенин биз келгенден кийин билдик. Келгенден кийин кафеде отурсак, кафеге келди. Кафе эмес. Нургүл Имарова деген адвокат. Ошол аял алып келди, адвокат кылып берет. Анан кийин бир маал эле мен Орозгүлдүн адвокаты болуп жүргөм, адвокатымын. Ал бул деп ажака түнкөп баштаганда сразу бизде мен сразу эле неме дедим. Сиз дедим, не акчаны берге коюп коюп анан бизге адвокаттык кыласызбы дедим. Биз акчаны дедим, ажакадан алганда төлөйбүз дедим. Сиз акчаны коюп койсоңуз берге десем, ал сразу кыйын бала экен, башкага бурду сөздүчү. Бурду эле кийин биз адвокатты сизди кылбайбыз дедим. Ошол жерде 3-4 адам тең жок деди. Акылды биз таптык экенбиз да, адвокат. Эми чогулуп жазгандан кийин ал эми законго сал немерээк депутат болуп, шаардын депутаты болуп жүргөн үчүн адвокат тап дегенбиз. Ал Нургүлгө кайрылыптыр. Нургүлгө кайрылган экен. Нургүл боптур, адвокат таап берем дептир. Нургүл Имарова ошол убакта сиздин адвокатыңыз беле? Ошол мал ошо адвокат болбой акчаны бербей качып жүргөн маалы болчу. Беремин деп аңа-буңа айтып. Андан биз максаты бул жерде диярды күткөн эмеспиз да. Максаты бул жерде дагы мени ошо үгүттөп каматып жүрүш максатта именно ошо Кашымов Орозгүлдүн адвокатын алып келип атпайбы? Ээрчитип. Биз ал диярды күткөн эмеспиз ачык. Биз өзүбүзгө жакшы адвокат болсо. Дагы эле ошо элдин акчасын кымырып алып күнөөнүн баарын мага оодарып жүрүш максатта ошол жолго түшүшүп атат. Мага адвокат болуп аткан адам этиканы бузуп туруп, адвокатский этиканы бузуп туруп, кайра мага каршы иштеп атат. Именно ошого 40 миллион акчаны бербей аткан жарандардын адвокатын ээрчитип келип буларга кайрылып атат. Кайрадан эле ошого сузактагы болгон тактиканы колдонушуп атат. Мен үстүмөн арыз жазса, дагы эле бир тарапты каратып туруп дагы мени каматып салса, күнөө мага оодарса дагы 40 миллион акчаны ыйгарып өздөрү аппак калып калыш максатта ошо жолго түшүшүп атат. Эми мындайча айтканда ажаканы алар кыйнап атат. Ажаканын действительно азыр мындай жазган арыздарын карабай атканын билип турабыз да. Билинип турат да, мындайча айткандачы. Көрүп атасың, Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаров адеп эле акыйкат болсун деп атат. Биздин Жалал Абад областын не иштебей атабы же. Урматтуу укук коргоо органдарынын жетекчилери, биз дагы кайрыла кетели. Ушинтип Туңгуюкка кептелип алган жарандын
тагдырына кайдыгер карабай бул иште акыйкат иликтеп беришин суранып кетели. Албетте мындай чоң суммада, мындай чоң иште экинчи тараптын бул айтып аткан экинчи тараптагы шектүү жарандын табылбай жатышы, анын такыр жооп бербей жатышы, жөн гана айылдык карапайым адамдын камалып чыкканы бул дагы тергөөдө аябай күмөндүү ойлорду жаратат. Мындай саясат, мындай иштер мамлекеттик саясатка бийлик жетекчилеринин жүргүзүп аткан иштерине көлөкө түшүрөт, алардын жүргүзүп жаткан саясатына саботаж катары саналып калышы мүмкүн. Андыктан буга көңүл бурууну өтүнөбүз. Материал жасап жатканда Орозгүл Ашимова менен байланыш алган жокпуз. Соц тармактан 2019-жылы колдонуп жүргөн Instagram баракчасын таба алдык. Анда үйдө отуруп акча табууну үйрөтөм деп өзүн жарнамалап жатканын көрүүгө болот. Азыр биз экинчи тараптын пикирин алуу үчүн Араван районунун Керметоо айыл өкмөтүндөгү Гүлбар айылына келдик. Ушул жакта жанагы Орозгүл Ашимованын инилери, бул жакта малдарды тосуп алып турган Кемел, Азизбек деген инилери ушул жакта жашайт деп айтышкан. Азыр биз ушул жактан үйүн табып, өздөрү менен сүйлөшкөнгө, алардын пикирин алганга аракет кылабыз. Бул Кемел, Азизбек дегендердин телефон номерлери жок болгондуктан биз ушинтип сураштырып, үйү тарапка келгенге аргасыз болдук. Орозгүл эженин адреси ушул жерде экен да, ушул жактабы азыр ал? Жок, бул жакта эмес. Ушул жакта өзү негизи ушул жерде балдары ушул жерде да, бизде карабыз балдарды. Балдарым да. Өзү каякта? Өзүнү билбейм азыр каякта экенин. Өзү менен байланыштырып бере аласызбы? Жок. Байланыштырып бере албайм. Бул жанагы мал алып келип жүргөндө жана Алтынбек Мамасайдов менен мал алып келип жүргөн экенсиздер го. Ошол убакта малдарды кайсы жака, ушул жака түшүрчү элеңиздер? Малдарды бул жакка дагы түшүрүп жүргөнбүз. Эме арыктар элге мындай. Мындай көтөрөм болуп калат го мында, арыктап ошондой жарабагандарды ошо кап келип багат элек да. Калганын Өзбекстанга сатчу элеңиз? Өзбекстанга кеткен. Силер кимсиңер, андай документин көрсөткүлө бизге. Мен журналистмин деп айтты да, мен эркен журналистмин. Биз ушул иш боюнча иликтеп жүрдүк эле. Анан бул Азизбек мырзадан сурайын деп келдик. Ошол маселелер боюнчачы. Ооба эле бир патронада видеого чыгарып берип, телефонго тартып берген экен тау. Жок, сурадык өзүнөн, сурадык. Суроолорду берип алалы деп. Биз эркин журналистпиз, биз журналисттерден документ көрсөтүлбөйт. Биз өзүбүз материал даярдап жүрөбүз, эже. Сен каяктан билдиң биздин материалды? Бул жак. Да кошуп тартып бериңиз. Неме? Анда аралашпай турасызбы, эже? Ошол убакта азыр ортодо маселе болуп аткан турбайбы бул? Алтынбек Мамасайдов акчасын алган эмесмин деп малдардын баарын сиздер Алтынбек Мамасайдов менен кантип иштешчү элеңиздер? Мен Алтынбекти тааныбайм мен аны. Малдарды сиздерге жөнөтүп турчу экен го бул жакта? Жок, ону малдарды чере жөнөткөн да. Ким алган? Биздин колубузга мә деп берген эмес, ону биз малдарды сатып алган эжем. Ошолорду биз Өзбекстанга өткөрчүбүз. Утур келген малда утур акчасын берип сатып алганбыз да аларды, ошондой болгон. Сиздер кимден сатып алган? Ошол жактагы ортомчулу алып берчү экен эле Алтынбек Мамасайдов. Алтынбек алып берген. Анан биз ону акчасын төлөп, биз анан өзүбүз Өзбекстанга сатат элек ону. Акчасын ошо малдын ээлерине берчү элеңиздер? Жок, Алтынбекке бергенбиз. Канча сумма? Билбейм, сумма көп берди, сумма көп. Полный чектер, немелер полный бар. Квитанциялар бар. Ким деген айдоочулар алып келчү эле сиздерге? Билбейм, айдоочулар эсте калат. Өскүн, Акыл, Бактияр деген айдоочулар тааныйсызбы?
ошолор алып келип жүргөн болуш керек. Анан ортодо азыр 40 миллион сом келгенде ал акчаларыбызды бербей атат деп ошол жакта малдын ээлери айтып атат да. Ошол акчалар каяка кеткен? Onun акчалары ошо Алтынбектен сурасын. Ошол Алтынбек полный чек пекти салганыбызда ошол 60 миллиондон дой акча чыккан чектерди эсептегенде. Демек Алтынбек жеп койгон болот да жерде. 60 миллион сом чыгып атабы чек эсептегенде? Чектерди эсептегенде ошондой чыгып атат. Ошо Алтынбек тез сурасын акчаларына. Ошол Алтынбек балким бербей өзү жеп койгондор, эми Кудай билет аны. Жалпы Орозгүл Ашимова 90 миллион сомдук, 92 миллион сомдук сатып алган экен. 60 миллиондуку чыкса калганын жок, 90 миллион деген жок нерсе. Ал жерде 90 миллионду далилдеп берсин. Мисалы үчүн эртең дагы соттолуп чыгып алам 90 миллион деп чыга берет да. 90 миллион сомдукту далилдеп берсин. Кайерге түшүптүрүү малдары кандай келипти? Полный далилдеп берсин. Далил жок эле берип алгандан кийин кошуп алат кайра. Камалып чыккандан да кошуп алды. 90 миллион деп чыгып алды. Эми бардык документтер болсо ошо эң негизги иштешкенде Орозгүл Ашимова менен иштешкен турбайбы? Ошол эжеңиз менен байланыштырып бере аласызбы? Балким өзүнүн чындыгын айтып, документтерин көрсөтүп берсе. Документтер ошодо? Жок, документтер квитанциялар бардыгы ошол жерде. Сизде барбы? Жок, менде жок азыр. О, наракка кеткен. Ким сиздер көрсөтүп бере аласыздар ошону? Жок, ону биз көрсөтүп бере албайбыз. Ол полный тергөөчүгө өтүп кеткен ал. Тергөөчүдө бар. Полный тапшырылган ал. Өзүңүздөрдө жокпу азыр? Жок, азыр өзүбүздө жок. Ошолор далил катары. Эми копиялары деле калган жокпу силерде? Эгер бизге эми далилдеп көрсөтүп берейин дегенге. Жок, азыр копиясы жок. Алтынбектин өзүнө канча сумма берилген ошо квитанцияларды билесизби? Алтынбектин өзүнө эсептегенде ушу 40 миллионго жакын акча Алтынбектин өзүгө колго ушу колдон берилген, анан кимтесе аркылуу берген, ошого банк аркылуу? Банк аркылуу берилген, ошо 40 миллионго жакын чыгып атат. Банктын квитанциялары барбы? Банктын квитанциялары бар. Азыр жокпу? Жок, ал жанында жок. Аны эми кантип көрсөтүп алат? Эми копиясы болуш керек эле далил катары сиздерде. Копиясы ошол мемеге тапшырганбыз, тергөөчүгө тапшырганбыз биз. Ошокта өздөрү тергеп атат аны. Ошоктон алсаңар болот. Орозгүл эжеңиз менен байланыштырып бере аласызбы? Эми негизги ошо экен, ошо менен сүйлөшсөк, номерлерин берип, эми экинчи тарап катары айтып берсин ушул. Балким анда бардыр квитанциялар. Квитанция бар, негизде квитанция азыр кимде экен? Ошо адвокатта болуш керек. Алдырып бере аласызбы? Орозгүл эжеңиз номерин берсеңиз, балким байланышып көрөлү. Жок, номерин мен билбейм азыр. Номерин дагы билбейм, каякта экенин билбейм чын азыр. Эмнеге? Onu birteke de elbeyim o. Dayınsız жүрөт анда ал азыр. Bilbeyim hazır. Сиздер туугандар менен да байланышпайт дагы? Жок, байланыша элек азыр. Мына малдарды көрүп атам, ушу малдарды ала берейинби десе, ала бер дейт экен. Видео вызов кылып айтып жөнөтчү экен. Мына малдарды көрүп атам, ушуларды ала берейинби, болобу десе, ала бер дейт экен. Анан кийин мен аларды алып берип жөнөтчүмүн дейт. Акчасын Орозгүл берчи дейт. Билбейм, онусуну билбейт экен бирок. Мал ташып келгендерге жол кирени ким берет эле? Биз берет элек. Силер бересиздер. Малдын акчасын дагы сиздер бересиздер. Ооба. Ошо алтын өзү алган ошону. Малды сатып атса, малдын эси катары жол кирени сиз бере белеңиздер кандай? Же ал төлөп силерге жеткирип бере беле? Кызматташып кандай болгон? Бизден жактан келген малдарга биз ошону акчаны чөлкөрөсүнө алтын айтат эле. Төлөп кой деп. Биз төлөп коет элек ошо мемесинен. Ошондо биз төлөп алат элек да. Ал жактан төлөбөйт эле, биз төлөйт элек. Мал меме шопурлардын акчасы. Жакшылар тамас бече. Кемер аканы ушулбу? Жакшы, өзү барбы кемер? Качан келет, көрсөк болобу? Тынчылык эле, ошо мурдагы иштери боюнча сүйлөшөйүн деп келдик эле. Номерин бере аласыз?
223 milyon. Алло, ассаламу алейкум. Алейкум. Кемел мырза, жакшысыз ба? Жакшы. Менин атым Эламан болот, карымшак, эркен журналист болом. Биз ушул Алтынбек Мамасаидовдун ортосундагы талаш маселеңиздер боюнча материал даярдап жүрдүк эле. Анан үйүңүзгө келгенбиз, сиз ушул жакта белеңиз. Бизге ошо сиздин комментарийиңиз керек эле да. Кимден алдыңыз сиз? Үйүңүздөн алдым, үйүңүздөн. Жок, мен бул жакта мен үйдө эмес элем. Эмне боюнча жооп бериш керек? Ошо Алтынбек Мамасаидов малдарды сиздерге өткөргөнбүз деп айтып атат да. Ошол маселе боюнча канча өткөрүп, канча калган, алар сиздерди акчаны төлөбөй жүрөт деп атат. Жок. Акчаны төлөп, мына телефонду запись кылып алып атасыңар да, турабы? Запись кылып атасыңарбы? Ооба, үйүңүздө турабыз азыр. Андай үйдөсүңөрбү азыр силер? Ооба. Анан үйдөн качан бардыңар үйгө? Азыр ушул жерде турабыз. Ушул жерде. Мен азыр видеого тартпайсыңар, бирок мен силерге эме берем, информация берем, эмне болгондоруна. Видеого айтып бериңиз да, эми бизге өзүбүз болгондо кандай? Видео, мен силер тергөөчүсүңөрбү же? Тергөөдө. Жок. Мен сизге биз сизге экинчи тарап катары кайрылып атабыз. Ал Алтынбек Мамасаидов сиздерди айыптап атпай, ошо акчаны бербей жүрүшөт деп. Анан сиздин укугуңуз бар бизге жооп берүүдөн баш тартып койгонго же өзүңүздүн чындыгыңызды айтып түшүндүрүп бергенге. Эгер баш тартсаңыз, биз сизди кыйнабайбыз. Жок, мындай да. Азыр мурда Алтынбайдын немесини видеого чыгаргансыңарбы? Аны тарттык, аны да тарттык. Ал өзүнүн версиясын айтты, Видеого чыгарбадыңарбы? Аныкын тартып келдик. Эки тарапты чогуу чыгарабыз да. Эки тараптан алып. Алтын менен беттешкенмин. Беттешкенде ал эч кандай жалган жалаларды жапкандыгы жөнүндө тергөөдө дагы бар. Жалган жала жаап атат. Ошо дагы ал өзү бизге каяктагы бир өзүнүн туугандарыны башын айландырып бизге арыз жаздырып койгон. Бирок ал адамдар бизди тааныбайт. Биз аларды тааныбайбыз. Ошондой жалган болуп атат. Өзүнүн туугандары, бир туугандары же бүкүл баласы, ким болсо да өзүнүн айылдыктарына жазылган арыздар. Ал арыз боюнча ким жазса ошол арызды мыйзамсыз болуп калган иштери. Ал адам тааныбаган адамдарды бизди тааныйбыз деп койгон, телефондон деп койгон. Ошондой деп койгон Эламан мырза. Сиз жолугуп жооп бере албайсызбы? Жок, мен эми YouTube'га чыгыштан мындай чыккым келбейт да видеогочу. Анда телефон аркылуу айтып берип коесузбу? Анда сиздер малдарды сиздерге алып келип турганда ушул жакка Мадыга, Араванда үйүңүздөргө жеткирип турган дейт айдоочулар. Ошондой болгонбу? Ким жеткирип турган экен? Айдоочулар. Тиги Алтынбек Мамасаидов ортомчу болуп, ал жактан алып жөнөткөнмүн деп атат. Анан бул жактан сиздер тосуп алчу экенсиздер малдарды, туурабы? Жок, ал жактан ортомчу болгонун билген эмеспиз биз аны. Биз аны нак пулга сатып алганбыз. Кимден? Нак болгон ал. Алтындан? Нак берип аткансыздар жана 2 айга, 15 күнгө, 1 айга мөөнөткө алчу экенлиңиздер го. Жок, ал жөнүндө биз андай договорда жок, андай да болгон эмес, сөз да болгон эмес, сразу акчасы берилип аткан. Кимге берип аттыңыздар эле? Ошо алтындын паспортуна которулган, алтын кимге жетет десе ошонун паспортторуна которулган. Ошо колдо берилгендер бар, шоферлордон бери деген шоферлордон берип аткандар бар. Алтынды мен көргөн да эмесмин, аны мен эмеде тергөөдө көргөмүн аны. Аны биз мисалы үчүн аны мындай болгон да, ол эч кандай мен анын 1 айга, 2 айга, 15 күндө алгандарыны биз билген эмеспиз. Ол кандай алса биз ага акчаларды биз нак берип турганбыз. Бардыгына нак берип тургансыздар. Общий канча сумма бергенсиздер ага? Общий сумма 60 миллиондой акча кеткен ага. 60 миллиондой өзүнө бергенсиздер, 60 миллиондой кеткен. Паспортуна, эмесине, кимге болгон болсо, полный 60 миллион сом ошонун адресине кеткен. Кимге котор десе, ошо полный ошого кеткен, 60 миллиондой акча кеткен. Колго бергендер бар, анын ичинде өзү айткан, мисалы үчүн өзүнүн тааныштарына бир ушундай немеден салып бер десе, ошого салып берип алдым деп ошондой. Ошол далилдөөчү документ квитанцияларыңыздар барбы азыр сиздерде? Далилдөөчү квитанциялар полностью эмеде бар. Тергөөдө бар. Эми тергөөдө бербейт. Өзүңүздөрдө копиясы жокпу?
Kopyası var, bırak onu sizlerge ne berебиз biz аны, бере албайбыз. Жок, эми далилдүү катары что сиздер чындык сиздер тарапта экенин көрсөтүп, далилдеп бериш үчүн берсеңиздер өзүңүздөргө деле жакшы болот да. Далилдүү материал катары тиркеп коймокпуз. Мен Сузак район сотунда мен далилдеп күбө катары өтүп, ал 8 жылга камалып кетип, пробация менен төлөп чыгам деп чыккан ал. Ал пробацияда ал өзүнүн кыймыл аракети азыр мыйзамсыз. Ал өзү негизи мойнунда ал Верховный соттон дагы ал өзү Верховный соттон дагы чечим ага эми өкүм чыккан. Өзү төлөсүн деп. Анан бул 8 айбы жатып чыгып алып, башкадан айландырып, мындай бул өзүнүн пробацияда жүргөн адамдын өзүнүн немеси жок, мында мыйзамга туура келбейт өзүнүн иштери. Эми сиз кандай болсо дагы ушундай да. Анан кийин бул өзү кыймыл аракеттери мындай болгон. Биринчи бул арыз жазганда ал арызы боюнча биз далилдеп койгонбуз Сузакта. Түшүндүңүзбү? Сузакта далилденип калып бунун немеси камалып кеткен бул. Биз күбө катары өтүпчү. Анан кийин бул ошол убакта камалган убакта бул буларда мен 1 сом алган эмесмин, шоферлордон да алган эмесмин дегенде мен шоферлордун үйүнө барып, мен сеген барган акчаны Алтынбайга бергенсиңби дегенде алар келип биз бергенбиз деп Алтынбайдын мойнуна коюп койгон бул жери бул. Биринчи убакта бул 1 сом алган эмесмин, эчтек алган эмесмин деген. Жөн эч нерсе алган эмес, шоферлордон ham алган эмесмин деген ойлоо айткан. Ошентип мен сотто немеде тергөөдө анан мен далилдеп шоферлорду өзүм барып анда кылып мондой болот тургу, алар сиздерге малдарды алып атканда сүрөт, ошо видеого тартып, видео вызов кылып, Орозгүл эжеңизге жөнөтүшкөн эле го, мына малдар чыкты, ала берейинби деп көрсөтүп. Анан ала бер дейткен эле, акчасы мынча күндөн кийин дейткен эле. Аны бул мал саткан адамдар да айтып атат да? Жок, ал ошол мал саткан адамдардын кече бирөөсүнө мен мынасını жазып коем. Кече бирөөсүнө мен тергөөдө, карасуу тергөөдө бир киши келди. Байке ака дедим, сиз мени көрмөйсүз, сен көргөн эмессиң деди. Мен сизге чалганмын, мен чалган эмесмин мага деди. Анан эмне кылып атасыз десем, мына ушундай деп кой деген сөздөр ham болот. Милициялар сатып алган. Мисалы үчүн милицияларды тергөөчүлөр сатып алган. Нагыл эле сатып алган. Кантип? Мында алганда, короче, бул 2 жылдан бери өзү мыйзамсыз иштерди эме кылып алган делолорду да, жана делолор болот го. Ошолор мыйзамсыз болуп калып, анан колунан эчтеке келбей калып, анан баягы 10 адамдын арызын топтоп өзүнүн туугандарын жазып койгон булчу. Бул адамдар дагы Кудай буйрса, алар дагы жоопко тартылат. Түшүнүктүү. Анан макул, ал боюнча кийинки маселе бул Алтынбек Мамасайдов өзүнүн малын дагы сиздерге берген турбайбы 4 айлык мөөнөткө? Ошондон 2,5 миллион сом калган турбайбы өзүнүн мал коюунан дагы? Жок, ошону сиздер кызык адам экенсиздер. Ал ошентип айтып атат да, сиздер ошондой кылган белеңиздер. Ошону сиздер мына эмеге окшоп, кана тилкатың барбы, кана бир алигине эмең барбы деп сурайсыздарбы? Сиздер ал жеке өзүнүн малын алган эмессиздерби анда? 2,5 миллион сом калган деп атат да? Биз өзүнүн малы, биз акча төлөп алсак, биз кимдин малы экенин, мына неменин малы экенин, онун малы экенин качан билебиз, акчасын берип атса. Мисалы үчүн сиз базарга барсаңыз, бир жерден буюм алсаңыз, сиз каяктан келгенин сурайсыз да. Мына алып кете бересиз да. Ал каяктан билели аны, каяктан алып келгенин, биз кимден алганын, срок менен алганбы? Эгерде анын өзүнүнчө байке тилкаттары бар, адамдардын алган тилкаттары бар. Ода айелдердин алган тилкаттары бар да. Өзү жазып берген, мен сага деп. Бизге тилкат болгон эмес. Эмне дегенде, сиз насия алсаңыз тилкат болот, насия албасаңыз тилкат болбойт да, сиз деле билсеңиздер, Келиман байке туурабы? Түшүнүктүү, тилкат жок экен да. Анан өзү берген элдерге тилкат берген экен, өзү тилкат алган экен. Сиздер эмнеге бир эле ушу Алтынбек Мамасайдовдон алып тургансыздар? Башкалардан да алчу элеңиздер? Кандайча? Башкалардан да мал алчу элеңиздер же бир эле ушу Алтынбек Мамасайдовдон эле мал сатып алчу элеңиздер? Жок, бул иш боюнча башка жактан кандай дейсиз? Мурда дагы иштегенсизби? Мурда дагы иштегенсизби? Алтынбек Мамасайдов менен иштегенге чейин. Алтынбек Мамасайдовдон башка адамдардан да балким ноокендиктер эмес, балким ош жактан башкалардан алчу элеңиздер, мал алып, негизи ошентип иштечү элеңиз деп атам да? Жок, антиштеген эмес. Ноябрда бул ызычуу болуп, кылмыш иши ачылып,
Декабрдан башталыптыр да, андан кийин дагы ушу мал алып иштеп атасыздарбы, жокпу? Жок, биз мал алып иштеген жокпуз андан бери. Так алып иштетем, андан бери мал алып иштеген жокпуз эч жерде. Мама Саидов менен эле токтоптур да, э? Мама Саидов менен эмес, биз өзү негизи мал алып саткан ошол Мама Саидовден ошол эме болгондон кийин, ошол жанагы арыз жазып эме кылып, ал ошондой болгондо биздин эжемдин 7,5 миллион сом алдап кеткен ал өзү. 7,5 миллион сомуну бул эжем эмеге жазган. Бишкек шаарында жүрүп, Бишкек шаарындагы бир кайсы эмеге жазган да. Ошол жакта аны да эме кылып, ошол жака жазган. Аны кандай кылып алдап кеткен 7,5 миллион сомду? Ошол эжемдин ошол алдап кетти да 7,5 миллион сомуну. Эжеңиздин өзү менен байланыштырып бере аласызбы? Биринчи ошо негизи Орозгүл эжеңиз менен таанышып анан ошо менен иштеш баштаган турбайбы эле? Андан да угуп көрөлүп кирин. Жок, эми бул жердечи сиздер кандай передача эламан дедиңизби? Не эламан? Мындай да, бул жерде бул телевизион менен чече турган иш эмес да, бул байке. Верховныйдан буга чечим чыккан, өкүм чыккан. Бул жерде соттор мына жерде эмелер болуп атат, мына тергөөлөр болуп атат бул жерде. Полный информациялар биз эми ошол жака чектерди полный бергенбиз да, биз ал жакта полный бул сиздин азыр сиз толук эле чыгарсаңыз байке, мына кудайчылыгы да чыгарсаңыз. Жөн эле бул кандай десем, сиз билбей туруп эле чыгарасыз да. Кийин азыр сиз алтын сөз сүйлөп атасыз да, туура? Ушундай. Мен сиздин сөзүңүздү, сиздердин чындыгыңыздарды угайын деп, телефонуңуздарды таппай анан үйүңүздөргө чейин келбедимби? Чындыгы мындай да байке. Ал бизге эч кандай договор эмес, нак болгон үчүн договор болгон эмес байке. Эжеңиздин өзү менен байланыштырып бере аласызбы? Же жолуктуруп? Эжем өзүнүн байланышканга мүмкүнчүлүк жок. Ал менен биз 3 айдан бери сүйлөшкөн жокпуз. Өзүңүздөр да байланыша албай атасыздарбы? Өзүбүз да байланыша албай, 3 айдан бери байланыш жок ал менен. Июль айынан бери жок. Ошо июль айында ошол жанагы жана эме бар го, ана тергөөчү, ушул Карасун тергөөчүсү боюнча дагы ал канча миллион берип иш козготкондорду, Арабанга барып мыйзамсыз дело ачтыргандарыны полный СМБга беребиз аны. СМБ аны тактайт аны. Кудай буйрсачы ал курук доомат бул. Ошол эле учурда Кемел Ашимовдон канча бодо мал, кой, эчки, жылкы сатып алганы боюнча тизмени сураганыбызда берүүдөн баш тартты. Ушул Супсоңуз Ташиевке, Садыр Жапаровго бергенге жардам берем деп берсеңиз, мен сизге ишенип берем. Эми мен журналисттер эч кандай маселе чечкенге жардам бербейт да, Ташиевке жеткиргенге биз коомчулукка жарыялайбыз. Балким Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев биз чыгарган видео аркылуу көрөттүр ошону. Анан эми ага жеткирип берем деп айта албайбыз да биз. Жок, анда мындай кылыңыз анда. Анда берген менен коомчулук көргөн менен коомчулуктун иши деле мындай болот го. Бирок мен тергөөчүгө сотко бергенмин да. Ош облустук милициянын маалымат кызматына кайрылганыбызда тергөө жүрүп жатканын тастыктап, Орозгүл Ашимовага карата кылмыш жаза кодексинин 209-беренеси алдамчылык боюнча кылмыш иши козголгонун билдирди. Арыздануучу Араван районунун 40 жаштагы тургуну Орозгүл Ашимова өзүнүн шериктери менен бирге алдоо жолу менен ишенимине кирип, 40 миллион сомдук мал жандыктарын сатып алып, бирок акчасын бербей, өздөрүнүн кызыкчылыктарына иштетип жибергендигин айткан. Учурда шектүүнүн жүргөн жерин аныктоо боюнча ыкчам издөө иш-чаралары жүрүп жатат. Кармалып келсе, мыйзамдуу чечим кабыл алынат, деп билдирди милициядан.